Siz aябай тажрыйбалуу адамсыздар. Мен да билем, курулуш тармагы боюнча өзүңүздө жаш тараптан дагы иштөө боюнча дагы. Мына азыр жогоруда докладта баяндада коррупциялык элементтер бир нечесин айтып кетти прокурор. Уктуңуз да? Ошонун бирөөсү мына. Көк кабаттуу үй куруу үчүн убактылуу пайдаланууга берилип кеткен муниципалдык жер участокторун сатуу боюнча кандай иш-чара көрүп атасыз? 5 жылга арендага алат экен, мен жөнөкөй түшүндүрүп берейин. Анан категориясын өзгөртпөй туруп эле көк кабаттуу үй мамлекетке бир тыйын түшпөй, бул эми чын алдамчылык да. Ушул боюнча бир иш-чара колдондуңузбу? Эмне иш кылдыңыз? Биз азыр ошол боюнча мен өткөндө биз списогун түздүк. Канча үй ушундай жол менен туура эмес закончениемди бурулган эмес 76 үй бар. Ошонун ичинен бир экөөсүн биз жакында Панфилова Бөкөнбая көчөсүндө бардык нормага туура келбеген 5 этаждуу үй турат. Ошону бузабыз деген азыр пландап атабыз. Мындай процессти биз баштайбыз. 2-3 маселе азыр сотто турат. Соттун чечими чыккандан кийин ушундай мыйзамсыз курулуштарды сотуна келтиребиз. Ал соттун чечимине чейин азыр мына бүгүнкү күндө сиз тараптан да ошондой берилип атабы? Биз токтотуп атабыз. Суусун өчүрүп атабыз, светин өчүрүп атабыз, андайлар көп өтө бизде. Токтотуп атпаңыз, токтоттум. Биз токтоттук деп сүйлөсөң, ушундай өтөдү. Мен токтоттум деп айттым. Мен катары мен андай мыйзамды бербейм. Бүгүнкү күндө токтоттум деп. Сизге маалымат ретинде мына шаарда бизде шаардын прокуратурасы, баш прокуратура текшерип атат. Ар бир курулушка чейин билесиз. Андан кийин мына шаарда караган таштуу айлап өтүп 40 гектар жер алдык. Билесизби, жаңы чыккан жагдай боюнча. Ушундай алдамчылык жолдор менен кеткен. 40 гектар жер Кабинет министрликтери бердик, акыркы баягында соттун 2-нчи этаптагы териштирүүсү калды. Шаарда менче жыйынтык чыкса керек. А шаарда мындай жерлер бар. Жана красный линияга чыгып кеткен. Эмне үчүн ошондой мыйзамсыз жер берилди деп уктуңуз докладта. Бир нече статистика менен айттым. Ошол токтотула турган курулуштар токтотулбайт, баары рұқсат кагазын берип курдуруп, эксплуатацияга алып атасыздар. Мына сиз ушуга катуу көңүл бурушуңуз керек. Көңүл бурушуңуз керек. Экинчи мындай жалпы координациялык кеңеште де сизге айтып коеюн. Прокурордун чечимдерине толук нааразы болсоңуз, сиз мыйзамсыз деп эсептесеңиз сотко кайрыласыз. Болбосо аны тактап аткарыш керек. Ар кандай инстанцияга жүгүрүп, мыйзамсыз кылып атат, тигиндей кылып атат дегенде сиз мына ушундай тажрыйба жетишип токтоттуңуз. Жана эки чечим боюнча мен ачык айтам, баа беребиз сизге. Аны мыйзамын карайбыз. Отурабыз.